Три датчика лидара, чтобы определять и рисовать примерно 3D-модель. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору ОШМУнун алдыңкы тажрыйба борборунда журналисттер үчүн пресс-тур өткөрдү. Алар жолугушууда коллеждин студенттери жасаган тамак аш көргөзмөсү, атайын стартап долбоорлор, жаштардын өздөрү тиккен улуттук кийимдери менен жакындан таанышты. Ушул кесиптерге берип аткан жардамыбыз бул биринчиден окутуу программалары. Анткени биз ушу балдарга эмне таалим берип атканына көңүл бурушубуз керек. Экинчиси бул ошол окутуу программаларын ким берип жатат? Ошол окутуучуларга көңүл бурабыз. Ошол эки негизги багытта көп жаңы ыкмаларды пайдаланып атабыз. Алгач аталган долбоордун мүчөлөрү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү окуу жайдын алдыңкы тажрыйба борборунун эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу, тигүү буюмдарын конструкциялоо, модельдештирүү жана технологиясы адистиктеринде билим алып жаткан студенттердин жасаган кол өнөрчүлүк эмгектерине күбө болушту. Шов database менен бул MySQL'де бар базаларды көрсөтөт. Create database'те биз базабызды ачабыз. Компьютерде жаштыгымдан бери колдонуп келгеним үчүн IT адистигин тандадым. Журналисттер окутуу процессине күбө болуп, билим берүүдөгү квалификациясын жогорулатуу максатында курстан өтүп жаткан Ош жана Баткен облусунан келген окутуучулар менен баарлашты. Базар экономикасы болуп атат. Анан эң негизги маселе бул иш берүүчүлөрдүн талабы да. Иш берүүчүлөр бүгүнкү күнү кандай адистерди талап кылып атат? Аларга кандай адистер керек? Ушул нерсени биз долбоор аркылуу үйрөндүк да. Долбоор аркылуу үйрөндүк. Ошол иш берүүчүлөрдүн талабын үйрөнгөндү, аларды окуу процессине аралаштырганды, алар менен меморандумдарды түзгөндү, социалдык өнөктөш катарында иштөөнүн жол жобосун ушул долбоор аркылуу биз үйрөндүк да. Жолугушуунун жүрүшүндө журналисттер ОШМУнун окуу өндүрүштүк комплекси менен таанышты. Аталган комплекс студенттердин теориялык билимин практика түрүндө бекемдөө гана эмес, сырттан буйртма алып, колледж үчүн киреше табууга багытталган. Натыйжасы мына биз 25 окуу усулдук эмгектерди чыгардык. 13 окуу усулдук колдонмо чыгардык. 12 окуу китеби министрликтин грифи менен биздин окутуучулар жазышты. Анан 80ге жакын деп коет, мен андан деле көп. Ошо илимий макалалар жарык көрүп атат да. Демек ошолордун бүт бардыгы биздин окутуучулук курамдын деңгээлинин жогору экендигин көрсөтөт. Мында тигүү, программалоо адистиктеринде билим алган студенттер бир эле мезгилде окуу өндүрүш комплексинде окуу менен катар практикалык көндүмдөрдү айкалыштыра алат. Анда даярдалган өндүрүштөр ОШМУнун фирмалык дүкөнүнө сатыкка чыгууда. Бул жакта биз тигишти билбей келгем, бирок азыркы учурда мен пальтого чейин тиге алам. Бул уже 5-разряд болуп эсептелинет. Окуубузда бардык машинкалар бардыгы бар. Тиккени бардык шарттарыбыз бар. Окуу жайдын индустриалдык педагогикалык колледжинде 2022 жылдын 3-ноябрында Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр секторду өнүктүрүү долбоорунун алкагында алдыңкы тажрыйба борбору ачылган. Алдыңкы тажрыйба борбору бул орто кесиптик адистерди даярдаган, өлкөнүн социалдык, экономикалык жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, заманбап, коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзгөн, кадр даярдоодо өзгөчө потенциалга, жогорку жетишкендиктерге ээ болгон окуу жай. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары. Ушул жерден көп нерсе алып келет деген ишеничтебиз.